Эгер сиз интернетти колдонсоңуз, анда санариптик из калтырып жатканыңызды билишиңиз керек. Ылай калган физикалык издерге окшоп, сиздин санариптик изиңиз бул сиздин бардык онлайн аракеттериңиздин тарыхы. Сиздин социалдык медиа постторуңуз, кирген веб-сайттарыңыз жана онлайн режиминде бөлүшкөн маалыматыңыз — булардын бардыгы сиздин санариптик изиңизди түзөт. Интернетте бир нерсе жарыялагандан кийин аны өчүрүүгө болбойт. Демек, сиздин санариптик изиңиз түбөлүктүү болушу мүмкүн. Сиздин санариптик изиңиз интернетте оң кадыр баркайы болсо жакшы болот. Бул учурда ал сиздин жеке брендиңизди курууга жардам берет. Интернеттеги тарыхыңыз сиз колдонгон тиркемелериңиздин сизди жакшыраак таануусуна жардам берет. Алар бул маалыматты сиздин каалоолоруңузга жана күнүмдүк адаттарыңызга ылайыкташтыруу аркылуу сизге көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын жогорулатуу үчүн колдоно алышат. Бирок алар бул маалыматты туура эмес колдонуп, башка адамдар менен бөлүшүшү мүмкүн. Төмөнкү кеңештер интернеттеги санарип изиңизди башкарууга жардам берет. Биринчи кеңеш: санарип изиңиз сиз жөнүндө эмне дейт? Адамдар сиздин санариптик изиңиз боюнча баалашы мүмкүн. Мисалы, жумуш берүүчүлөр сиз жумушка орношууга аракет кылып жатканда же тандоо комиссиясынын мүчөлөрү академиялык программаларга тапшырганда карашы мүмкүн. Санарип изиңиз сиз жөнүндө эмне дейт жана маалыматыңыз кандайча колдонуларын түшүнүү маанилүү. Интернетте сиздин жеке брендиңиз эмне экендигин билүү үчүн өзүңүз жөнүндө маалымат издесеңиз болот. Bing издөө системасына атыңызды териңиз жана кандай натыйжалар көрсөтүлөрүн көрүңүз. Эгер бул жыйынтыктар сиз каалаган нерседен айырмаланып турса, интернетте эмне бөлүшүп жатканыңызды жана башка адамдарга кандай маалымат көрүүгө мүмкүнчүлүк берериңизди карап көрүңүз. Экинчи кеңеш: купуялык жөндөөлөрүңүздү тууралаңыз. Сиз колдонгон көпчүлүк социалдык тармактарда жана онлайн тиркемелерде купуялык параметрлерин өзгөртө аласыз. Мунун жардамы менен сиз ким менен бөлүшүп жатканыңызды жана кимдир бирөө сизди интернеттен издегенде кандай маалымат пайда болгонун көзөмөлдөй аласыз. Үчүнчү кеңеш: куки файлдарыңызды башкарыңыз. Куки файлдар бул веб баракчаларга киргенде веб браузериңиз ала турган эскертүүлөр. Бул файлдар тиркемелерге тиркемени колдонууга байланыштуу маалыматты көзөмөлдөөгө жана колдонуучу тажрыйбаңызды жакшыртууга жардам берет. Бирок бул маалыматтар сиздин санариптик изиңизди да калтырат. Браузер жөндөөлөрүндө айрым веб-сайттарда куки файлдарын колдонууну чектөөгө же бөгөттөөгө болот. Төртүнчү кеңеш: маалымат менен бөлүшүүдөн мурун ойлонуңуз. Эгер сиз интернетте бир нерсе бөлүшсөңүз, аны жок кылуу мүмкүн эмес. Сиз жарыялай турган маалымат коомдук санариптик изиңиздин бир бөлүгү болуп калат деп макул экениңизди текшерип, андан кийин гана жарыялаңыз. Санарип изиңиз түбөлүктүү болушу мүмкүн. Бул кеңештерди колдонуңуз. Ошондо сиз санариптик изиңизге канааттанасыз.